Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрүүчүлөр, дыйкан фермерлер. Мен ушул бир кеңеш сурайын деп ушул видеону тартып атам да. Негизи эле ушул буга чейинки биз жанагы айтып атпайбызбы? Калифорния сөл жыланы биогумус даярдоо боюнчачы. Анан ошонун аналогу катары башка нерселерди дагы, башка курт кумурскаларды колдонсок кандай болот деген. Айтайын дегеним моундай болуп атат. Мына сиздер видеодо көрүп турган күрүчтүн данындай болуп турган немелер. Мына көрүп турасыздар, жанагы наска окшош болуп турат көрүнүшү. Бирок мына ушул эсепте бул да биогумус деп ойлоп атам да менчи. Анткени муну баягы биз эшек курт деп коебуз. Талдарга, дарактарга түшкөн ак курт бар эмеспи? Ошол курт иштеп чыккан да, обработка кылыпчы. Буга чейин мен практикада колдонуп көрдүм. Муну сарымсакка салгам да. Ушул ак курттар иштеп чыккандычы. Мына көрүп турасыздар. Бул эми азыр бир аз влажный болгон үчүн мындай дана көрүнбөй атат да. Мына ушунун ичинде ошондой курттар бар. Мына толугу менен ошондой эшек курттар иштеп чыккан да. Көрүп турасыздар. Мен ойлоп атам да, бул деле эсепте биогумус болсо керек. Анткени муну деле ошол сөл жаңга окшогон эле, бирок болгону курттар иштеп чыгышкан да. Эмесе мен ошол курттун өзүн көрсөтөйүн десем, булар азыр бир аз ичкерирээк кирип кетишиптир да. Бул жерде чыкпай атат. Мен мындай кылайлы. Мына ушул азыркы мен көрсөткөн биогумустун салган жердеги сарымсактын сапатын көрсөтөйүн. Мына ушул четтеги 3 жөөкө ошондой көң салынган да. Азыр бунуга кече чачкам. Негизи буга чейин күзүндө ушул 3 жөөкө салынган да. Мына көрүп турасыздар. Жоондугу, сарымсактын сапаты ушундай болуп өскөн да. Ушул четтеги 3 жөөкө салынган болчу. Ушул ак куртту иштетип көрсөк кандай болот деп сураганым. Бул ак курт мен атайын эми текшерип көрөйүн деп бул жакка салгам да. Көрүп турасыздар. Мунун ичинде көп, аябай бир 50 чакты курт салгам. Булар азыркы тапта иштеп атышат. Тирүү. Ушул көңдү жеп, обработка кылып көрүп атышат да. Ошого ушул нерсеге сиздердин оюңуздар кандай, ошону билейин дегем. Көп эле салган болчу муну. Астына түшүп кетишет экен, негизи булар жарыктан качат турбайбы? Мунун ичинде ушул көң топурак менен аралаш.